Бирдиктүү түз сызыктуу кыймыл. Бирдиктүү кыймыл жасоочу дене катары арабаны колдонобуз. Үстүндүн эңкейиши атайын вектордук сумма, тагыраагы тартылуу күчү, колдоонун нормалдуу реакциясы, сүрүлүү күчү нөлгө барабар болгондой коюлган. Бирдиктүү кыймыл деп бирдей убакыт аралыгында бирдей аралыкта кыймылдаган кыймыл аталат. Тажрыйбаны тартып калуу үчүн заманбап стационариптик камера колдонуу керек. Тагыраак 1 секундада 25 кадр кылуу керек. Арабаны бирдиктүү кыймылда бара жатканын текшерүү үчүн камера колдонобуз. Ар бир кадрдын бөлүгүндө жазууну иштеп жатканда арабанын ар бир жайгашкан ордун эстеп калуу керек. Андан соң арабанын ар бир аралыгын убактысын салыштырып көрөбүз. Устунчуга бириктирилген шкаланы карап чын эле бул аралык бирдей экенине байкоо жүргүзөбүз. Көрсөтүлгөндөй араба бирдей убакытта бирдей кыймылда. Эми өз убакта араба бирдей кыймылда болоорун байкоо жүргүзөбүз. Арабанын жайгашкан ордун 2 эсе көбүрөөк эстейбиз. Бул кадамда дагы араба бирдей аралык басып өткөнүн байкадык. Демек, арабанын кыймылы бирдиктүү кыймылына жакын.